депутаттар. Улан Чекишевич, туура айтасыз, жакшы маселени көтөрүп атасыңар, жакшы айттыңыз. Мен чындыгында эле мынакей бир 10 күндөн ашык болуп калды. Негизи эле уктай элекмин. 1 саат, жарым саат, 15 мүнөт уктап алам болду. Ошол эки жанагы ыкчам штабты түнү күнү жана контроль, ревизия кылып, ар бир выпусту карап, анан кийин жанагы эки водооборот кылганды, ошонун баарын текшерип өзүм жүрөм. Бүт областты кыдырып. Эми бул мен актангандык эмес, силердин ушу күйүп бышып атканыңарды баарыңарды ушу депутаттар көп нерсени бүгүн айтышты, көп эмелерди айтып атат, сунуштарды. Анан могу жерде 30 жылдан бери ирригационный система талкаланып бүткөн да. Ошо талкаланып бүткөнгө мурдатан эле көп жылдан мурун эле ушу иштерди баштасак жакшы болмок экен. Азыр мынакей ушул эле жанагы колодецтерди, жанагы эки скважиналарды өзү эливация этип аткан скважиналарга илгери колхоздун менчигинде болчу. Азыр бүгүнкү күндө баягыраки эси жок болуп, толонуп талкаланып кеткен болчу. Ошол жерге азыр бир 115тен 155 миңге чейин сом каражат керек экен. Ошондуктан мен ойлоп атам да, мен азыр бир экөөнү мынакей өзүм ачтырдым, өзүм каражатымды салып, өзүм чөнтөгүмөн. Себеби азыр өкмөттөн чыгарыш каражат абдан эле кыйын болуп атпайбы, өзүңөр билесиңер. Ошол эки каражатты мен 2-3 скважинага мен салдырып атам. Улукбек Асамидинович мына 3 скважинаны мен өзүм чөнтөгүмөн каржылап берейин деп атат. Эми силер деле четте калбай, чогуу бир ордуна чыгып, могу жерде көп сөз кылбай, андан көрө иш кылсак болот эле. Мына азыр ыкчам штабым иштеп атат. Саат 7-де бүт элдер келди. Бүгүнкү жанагы эмелер деген бар элдер ошол жака келип суранып атат. Биз кете албай отурабыз. Иштесек болот эле деген сунушту келдирет элем. Рахмат. Чүй облусунун эгин талааларындагы суунун тартыштыгына байланыштуу өткөн жумада ыкчам штаб түзүлгөн. Аны министрлер кабинетинин Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентешев өзү көзөмөлгө алып, учурда маселелер чечиле баштады. Башка жылдарга салыштырмалуу быйыл суга суу тартыштыгы байкалып, кызылча жүгөрү сугаруу убактысы өтүп баратат. Эркин Тентешев сайыз убагынан бери каралбай калган скважиналарды кайра иштетүү демилгесин көтөрүп, өз каражаттан насос салып берип, суу чыгарууга бар күчүн жумшап жатат. Пожарды рукавты кошуп туруп, насос менен каналга кошулдук. Коштук, бияктан суу кетип атат. Мынакей 30 жыл эгемендикке жетип бартабыз. Ушу 30 жылдын ичинде көп нерсе каралбай кеткен. Бул эң биринчиден мынакей бүгүнкү күндө суу маселеси. Бул абдан чоң көйгөйдү жаратып атат. Себеби дыйкандар, өзүбүздүн элибиз, өзүбүздүн тургундарыбыз баягы кредит алып, жерге бир салым салайлы деп үйлөн сатып алып кредитке, анан кийин айдатып жерди, мына эми түшүм алабыз Кудайым буйрса деп турса суу маселеси. Себеби мынакей 30 жылдан бери талкаланып бүткөн ирригационный система Кыргызстанда, особенно Чүй областында ачыгын айтып коюш керек. Бул чоң көйгөй жаратып атат биздин айыл чарба өндүрүшүнө. Айта турган болсок, Жайыл районунда 142, Панфилов районунда 126, Ысык Ата районунда 83, ал эми Москва районунда 175 скважина бар. Быйыл тоо жакта салкын тартып, мөңгүнүн ээриши жай жүрүүдө. Айтылат эмеспи? Алсыздарга жакын бол, кашаңдарга камчы бол, такыр жерге тамчы бол деп. Чүй облусунун жетекчиси Эркин Тентешев бүгүн такыр жерге тамчы болуп, дыйкандарга сууну кандай жеткиребиз деп, ошонун үстүндө күнү түнү эмгек кылып жаткан учуру. Чүй облусундагы скважиналар иштеп, суу чыгарып турганда мындай көйгөй жаралбайт болчу. Ар бир скважина 100 литр суу бергенде 100 скважинадан 5 куб суу чыгат. Бул кургап бараткан эгин талааларынын көп жерине жетмек. Сайыз убагында салынган скважиналардын шаймандары ууталып, бүгүнкү күндө керектен чыгып калган. Кыргызстан жер алдындагы сууларга бай. Алар жер астындагы тузсуз суулар жана минералдуу суулар деп бөлүнөт.